Мынау жанагы восстановление кылгандан кийин мына 17.149 прошивканы койгондон кийин мынау телеграмда айтылып атат. Мынау жердечи ушуну восстановить эткенден кийин затем на сайте Андрей делаем сборку, где отмечаем деп атат да, мына белый список, локально галочка коюп атат, своевременную зону. Так, установить мои приложения дегенде. Ошол жерде мына кудду ушул айткандай эле кылса болот да, мына запустить выбор клавиатуры. И мына 3 галочка могул жердечи. Бүткөндөн кийин анан кийин русификация деп атат да. Русификацияны кылгандан кийин деле кылсаңар болот, бирок монучу. Ошондо мына сайт Андрей делаем сборку деген мына сайтта. Ошондо мындай болот төмөнкү. Так, мына отключить деген галочка коюлат, установить дегенге галочка коюлат, временную зону деген коюлат. Мына установка приложениеде установить деп эле коюлат дагы, мыналардын кереги жок. Бул жерде мына эко коюлат экен. Андан соң мына русификацияда только удалить ненужные каталоги деп ушул жерге галочка коюлат. Калган жерлери тийилбейт, басылбайт. Мына безвозвратное удаление дегенде мына бар жогу коюлат экен. Мына жерде дополнительныйда мыналар коюлбайт. Бул жерде только мына запустить выбор клавиатуры, запустить настройки кнопки и запустить ADB 555. И мына я принимаю деп туруп собрать деш керек. Собрать дегенде мына жерге мага уже мен качать этип койгом уже. Мондай чөт да. Буну ачкандан кийин буну мына извлечь деш керек да. Извлечь каяка? Мына жанагы дискага, флешкага, то есть флеш мына извлечь. И мына жерден флешканы тандайсыз да, мына новая папка деп туруп окей десек кетет. Мен извлекать этип койгом уже, мына азыр көрсөтөм. Так, ошондо мына извлекать этип койгом мына. То есть мындай болуп түшкөн да магачы. И буну мына ушуну могул жака чыгаргам. Мен уже прошивкадан кийин көрсөтүп атам да. Могул жака чыгаргам. Бул жака чыгаргандан кийин мына 3 файл. И мыналар логтор уже прошивка кылгандан кийин чыгып калат да. И мына жерге мына мой apps'та мына клавиатура менен эле мына плавающий кнопка деген FB деген плавающий кнопка болот. Көрүнүп атабы? Мына my apps дегенге өзүңүн керектүү баягы APK файлдар койсо болот. Мына мисалы Cleaner, CCleaner, Total, Umaps, Яндекс навигаторда и YouTube'ду коюп койдум. И булардын баягы эмесин да узун болчу да, аттарычы мына версиялары мененчи, ошолорду сокращенный кылып койдум да, кичинертипчи. В общем, ошону койгондон кийин ушул баягы прошивка, мына ушул прошивка баягы азыр сборка кылган прошивка ушул да. Ушуну мына флешка менен койгондон кийин перезагрузка болот дагы, перезагрузка болгондон кийин мына коюп туруп эле, флешканы коюп туруп могул жакачы. И сразу могул жерден перезагрузка кылыш керек. Перезагрузка кылгандан кийин могул жерде кичине күтүш керек да, кичине күткөндөн кийин могул жерде жанагы клавиатураны эмеси чыгат, бир эмечи. Ошону тандап коюш керек, могул жака эме
жылдырыш керек да. Жылдыргандан кийин мындай синий экран болуп калат да. Синий мына кнопканын эмеси, настройкасы да. Ушул кнопканын настройкасы чыгат. Мисалы мындай сыяктуу да. Разрешение бергиле дейт. Анын ал эме видеону жанагы могул жерде мен жүктөп койгонмун, азыр көрсөтөйүн. Так. Мына видео бар жана Телеграмда, ушул видео бар. Мындай экран чыгат да. Ушул жерден мына жерден коюп алып көрүш керек, ошон үчүн кандай настройка кылат. Мына разрешение берилет. Разрешение бергенден кийин мына кнопканы жылдырат. Жылдырып и артка чыгат кайра. Анан кийинкисин берет. Да дейт. Бул жанагы русификациядан кийин орусча чыгып калат. Эгерде русификацияга чейин кылса, английский болот да. В общем, мына жерде мына ушу видеодо кичине өткөндөн кийин мына жерине келгенде ушул видеону көрсө болот да. Ушул кнопканы настройка кылып алса болот мына. Кийин мына керектүү программалар мына жерде болот да. Ушул жерге чыгарып аласыңар да. В общем, азыр мына ушул эмени койдум. Мына клавишу кнопка деген ушул. Ушул болот да. Кааласаң ал жерден Яндекс. Кааласам мына Total Commander. В общем, шундай да кыскасы. Плейнер. В общем, мына шундай. Главное, ушул кнопканы коюп алгандан кийин анан очистка кылсаң болот да, каалагандай кылыпчы. Азыр менин памятим мына азыр канча болду деген көрөйүнчү. Так, 8, 10. На 600, уже 600 мегабайт дейлептир ушул. Bunun 300 мегабайтı mı ol? 300 kança megabayt болот экен мына картач. Картанын өзү эле чоң болот экен да. Вот ошондой.